жыйынын катышуучулары, урматтуу эл журт, урматтуу Нуржан Кармабековна, кандай гана маселе карабагыла, кимдин маселесин карабагыла, бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мыйзамдуу болсо, элдин алдында да жүзүңүздөр жарык болот, эл да карап туруп ишенет. Ал эми талаш тартыштар болуп аткан маселелер боюнча биз да көңүл сыртында калтырган жокпуз, карап атабыз. Менин дагы кээде ичим ооруп калып атат. Кап ушул кандидатты бекер алып койду, элдин таразасына түшүп чыкса болот эле, балким өтпөй кичине мындай бир өзүнүн салмагын да билет эле деген мындай бир аттиңай деген маселе калып калып атат. Бирок сиздер мыйзамдуу чечимдерди чыгарып атасыздар. Мен өткөн окуяга токтоло кетейин. Былтыркы октябрь окуясынан кийин Нуржан Кармабековна ЦИКтин төрагасы эмесмин көптөн бери. Мен дагы ушу айрым элдер жазып атат да, анткени Шайлдабекова кетсин, анан ушул шайлоону минтип атат, шайлоону тигинтип атат деген. Мен деле ачыгын айтайын, ушу эл сыяктуу мурда мен да жаман көрчүмүн. Ушул аял кылып атат баарын. Туура эмес иштеп атат, Центр избирком күнөөлүү болуп атат деп ушундай кылчумун да. Анан былтыр октябрь окуясынан кийин Нуржан Кармабековнадан сурандык баарыбыз. Кыйнаган жокпуз, башка кылган жокпуз. Жаңы конституцияны кабыл алып алалы, тез арада 1-3 ай убакыт керек шайлоону дайындабай туруңуз, президенттик шайлоону. Анан жаңы система менен тарыхтын эски барагын жабалы да жаңы барагы менен кетели деп сурандык. Болбой шайлоону коюп салды. 3 айдан кийинкиге президенттик шайлоону. Айла жок шайлоого бардык. Анан ошондон улам аралашып отуруп мен түшүндүм. Демек, Нуржан Кармабековна да эмес экенин түшүндүм. Кептин баары төбөсүнөн басып туруп алып, муну мындай кыласың, тигини тигиндей кыласың десе, көз каранды болуп, айла жок жасайт экен көбүн. Кыргызда жакшы сөз бар, балык башынан сасыйт деген. Ошондуктан биз башы сасып алсак, этеги жакшы эле болот экен. Ошондон кийин мен кайра Нуржан Кармабековнаны жаман көрсөм дагы кайра алып келип койдум. Анткени мыйзамдуулукту туу туткан. Эгерде сен кыйнабасаң муну, мыйзамдуулукту туу туткан, шайлоону таза өткөрө турганга күчү да жетет экен, акылы да жетет экен, ошон үчүн алып келип койдум. Көп мага суроо да берди, эмнеге эскини алып келип коюп атасың, жаңы койбойсуңбу депчи. Анткени баягы тажрыйба бар биринчиден, экинчиден таза өткөргөнгө мен көзүм жетти. Мен мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотом деп аткандан кийин мен ушундай кишилерди алып келип кайра коюшум керек. Жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, бул биздин жеке ишибиз эмес, мамлекеттин иши. Ошон үчүн мамлекеттин иши үчүн биз баарына барышыбыз керек. Мындан ары дагы таза иштешиңиздер керек, эч кимди укпашыңар керек. Таза адилеттүү болуш керек. Жана жогоруда айтып кеткендей, чыр чатак чыккан болсо, эч жашырбай көрсөткүлө. Мисалы, участковый избирательный комиссиялардан эмесе, балким человеческий фактор деп коет, бир адамдык факторлор болуп, балким бирөөнө бюллетень салып ийем деп аракет кылып аткан жеринен кармалып калабы наблюдательдерге, байкоочуларга. Ошондой болсо дагы төрагасы, участковый комиссиянын төрагасы, Ички иштер министрлигинин өкүлү карап турасыздар силер участокторду, дароо барып туруп ачык көргөзгүлө. Жашыра турган эч нерсе жок биздин. Бардыгы ачык болуш керек. Эмки сөз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы